сіздердің әрбір болушыңыздар ғана қолыңыздан келишинче иштин дарегине жеткирген аракет кылат. Сіздер үчүн буюрса кызмат кылабыз. Урматтуу туугандар, мен бул менен айткым келет. Биздин негизги программабыз медицинага көңүл буруп. Албетте баардыгына камтылган медицина жагы, маданият, спорт тармагы, айыл чарба дыйканчылык жагы, коопсуздук, мыйзамдуулук баардыгы камтылган, бирок негизги биздин басымдуулук жасаганыбыз биринчиден баштап ушул медицина тармагы. Эч ким оорубасын, эч кимдин үйүндө бир адам балам же атам деп эч ким оорубасын. Бирок ооруп атканда жакшы билесиздер, көзгө эчтеке көрүнбөй калат. Каерде ушул дарыгер акалатчан жакшы кылам десе ушул жерге жетесиз. Кыскасы биз Индия менен мен деген кыйын клиникалар менен, мен деген профессорлор менен келишим түзгөнгө жетиштик. Мына ошол больницалык жакта мүмкүнчүлүгүн, уруксатын алганбыз. Эгерде бул жактын уруксатын алып калган болсок, мисалы да жолдор ачылып калган болсо, ушул жака Индиянын чоңдогон больницанын клиникаларын алып бербек деген ниетибиз бар. Албетте бул ишти биз 2019 жылы баштаганбыз. Бирок канчалаган жерге кирип, канча иштерди какылаганга үнүбүз жетпей, канча иштер кылынбай, мына ошол жылдары бир нерсени айтып кетейин, 120 депутаттын арасынан 60тан ашуун араны кабыл алган. Каттуусун тандаңыздар, тандоо сиздердин колуңуздарда жүрөгө коюп, чыныгы элге кызмат кыла турганын тандап алыңыздар. Жогорку кеңешке барбай жатып, эмне кызматтарды жасаса болот экендигин биз тастыктап, далилдеп көргөзүп келдик ушул күнгө чейин. Ал жерге барганда балким кээ бир чоңдогон иштер жасалып калабы деген ушул жолу аттанып атабыз буюрса. Барлык иштерди жасайт элек эмес, жасап алып анан астыңыздарга келдик. Баарыңыздарга чоң рахмат, кандидаттарга да ийгилик каалайм, сиздарга ийгилик. Албетте тартиптүү өтүп, ар бириңиздерге кызмат кылган күндөргө жеткилиңиз. Бардык эле татыктуу адамдарга коюптур. Анан эми ошолордун арасында мен жана да белгилеп кеттим. Эки жигит ушу иман жөнүндө сүйлөдү. Ошолордун бири Сапарбай уулу Медербек экен. Кылып аткан иштери жөнүндө айтты. Депутаттын өзүнүн негизги милдети ушу элдин жүгүн тартуу. Медер ошол адамдарга биринчи байлык болгон ден соолугуна карата көп жардамдарды бериптир. Аны угуп атабыз. Иштерде ийгилик болсун, ден соолуктуу болсун, ушул иштерди уюштуруп, бейчараларга жардам берип атты. Бул өтө чоң иш. Медер балабыздын кылган иштери ушул жанагы элге жардам берүүнүн мындай бир алгачкылары деп эсептейбиз да. Мындай адамдар көп боло берди. Мен ушу Кызыл Сеңирдин тургуну боломун. Медер Сапарбаевди колдоп келдим. Медер Сапарбаев депутат болгуча эле эл үчүн таза жүрөгү менен канчалаган кызматтарды кылып койгон. Бул депутат болгуча эле канчалаган кызматтарды кылып, канчалаган ооруларды Индияга алып барып, канчалаган үйү жок жетим жесирлерге үй салып бергенине өзүбүз күбө болуп, өзүбүз кошулуп жүргөнбүз. Анан биз бир капа болгон жерибиз, бардык депутаттар депутат болгуча шайлоого жакын келишет, ар убадаларды беришет, анан шайлоодон кийин бирин да таппай калабыз. А бул Медер Сапарбаев депутат болгуча эле эл менен иштеп келген, депутат болсо мындан да жакшы иштерди кылат деген ойдо биз ушу Медер Сапарбаевди колдоп, мына Кызыл Сеңир айылынын тургундары бардыгыбыз келип отурабыз. Колубузду жүрөгүбүзгө коюп, кош колдоп колдойбуз.